Ассаламу алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздер менен спутник аркылуу ата бабаларыбыздын баскан жерлерине саякат кылып келүүнү чечтим. Бул жер биздин Кыргызстаныбыз, кереметтүү ысык көлүбүз көрүнүп турат. Казакстан, Россиянын чыгыш тарабы, чыгыш түндүк тарабына келсек, бул жерде жарым арал турат. Камчатка деген, Камчатканын кыргызча аты камчы атка деп эле айтылып турат. Аралдардын кыргызча аталыш аттары бар экен. Мына аттуу деп жазылып турат бул жерде. Бул жерде дагы бир мына адак деген аттар, атка деп турат мынекей кыргызча аттарда. Балким атка камчыны салып кечип өткөн мезгилдер болсо керек деген ойлор келет. Бул жер Американын Аляска орусча айтканда штаты. Ошол жерде көрүп турабыз аппак болгон жерлердин бардыгы бул аскалуу аппак кар баскан тоолор, зоолор. Ушул аталышты биздин ата бабаларыбыз Аляска деп койгон. Ушул жердеги эми кыргызча аталыштарды мен сиздерге көрсөтмөкчүмүн. Биринчиси коюк. Балким мына токойлордун атынан коюлушу мүмкүн. Андан кийин мындайраак келсек, элим деп жазылып турат. Өйдөрөөк чыксак достор, бул жерде ат кешек деп турат. Ат кешек, атка эшек же атка шек. Ушундай бир кыргызча аталыш турат бул жерде дагы. Бул жерде болсо достор көрүп турасыздар, умай ат деп турат. Умай ат. Эчтекени оюңуздарга салбай элеби? Николай II Лелинге чейинки Россиянын ошол мезгилдеги падышасы Америкага бул жерлерди саткан. Албетте, дала жерлердин аты башка аттар өзгөрүлгөн. Эмнеге Аляска болгонун мына ушул бийик аскалардагы жаткан мөңгүлөрдү айтсак болот. Кандай керемет жер, канчалаган кен байлыктар жатат. Эгерде кыргыздар илгертен океанга чыкпаса, кеме деген сөз, кайык деген сөз биздин сөз байлыгыбызда жок болмок. Манас атабыздын Акула деген атынын аты дагы балким ошол океандагы акулалардан коюлушу мүмкүн. Баягы орусча айтканда зверь дегендей. Айтмакчы, кайык деген биздин сөзүбүз, каяк деп англис тилинде да айтылат болуш керек. Анан ушул индеец туугандарыбызда дагы каяк деп айтылат ошол.